Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүнкү парламенттин күн тартибинде адаттагыдай эле ар кандай маселелер саатында аймактардагы бир катар көйгөйлөр талкууга коюлду. Ошондой эле бир катар мыйзам долбоорлору талкууланмакчы. Анда эмесе айрым депутаттарга суроо узатсак. Өткөндө региондордо шайлоочулар менен жолугуп келгенде ошо Камбар Ата Каракөл шаарына караштуу Камбар Ата шаарчасынын элдеринде көйгөйү көтөрүлгөн. Азыркы убакта таза суу боюнча эч кандай иштер жүргүзүлбөй, элдин баары ушу таза суудан кыйналып, булактардан ташып ичкенге аргасыз болуп атат. Ушуну өкмөткө тапшырма катары кайрылдык. Эми региондорду көтөрүү боюнча президенттин быйылкы кабыл алган жылы. Себеби Шактала району ар жак Соңкөл, бир жагы ар жагы Жумгал менен катташкан жол. Ошол жерде бүтүрөбүз деген 3 ай болду. Бүтпөйт. Ошондон 35 миллион сомду министрдин колу жок которулбайт. Аны Россия которбойт, жок. Эмне кылып атасыңар десек, алар айтат, биз өзүбүздүн эле күч менен бүтүрөбүз. Анда ошо менен бүтүрүп койбойбу? Себеби Актала районунун чынын айтканда депутат жок экен. Баягы барганда биз барып кайрылганда, сүйлөшкөндө аябай замечание кылып, аябай ошол жердеги биларман жигиттерден 4-5 чыгып туруп айтты. Керек болсо Минтранс келип туруп, бизден кечирим сурасын деп атат. Бул бир. Анан ошо боюнча эчтеке кабыл албай мына 1 айдын жүзү болуп баратат. Ошол мезгилдерде тиги биздин төрага да барган. Ага да кайрылуу кылып айттым азыр. Андан кийин Актала ат баш районунда Казыбек айылы менен Кызылтуу айылынын ортосуна 4,5 километр асфальт жол салып жер бар. Муну 3-4 жолу айттым, министр макул эле дейт, жок дебейт. Ал түшүнбөйм, ал эмнеге мынтип айтып аткан. Ал андай эле чоң расход турбайт. Ошол жерде ат баш районунун өзүндө асфальтный завод бар. Кылган эчтекеси жок. Шабашка жасап эле ошол жерде жүрүшөт. Ушул маселе боюнча карап, ошол 2 айылдын ичинде ар жагында губернатор ошол жол менен өтөт. Кайыпов. Бир жакта Жолдошбаев барат. Эми Кудайды караса болбой, ошону айтып атып мен тилим тешилди. Андай болсо серьезный иш казап маселе боюнча көтөрөбүз. Эми негизинен өкмөт атайын ушу токтом чыгарып, муну акылдуу шаар долбоорун аткарыш үчүн бизде автоунааларды тез элдин баардыгы акция катары өткөзүп, тез арада барып оформить этип, акылдуу шаар иштеп кеткенге жол түзмөк болгон да. Бул өзү негизи токтомдун негизи. Бирок ошол эле учурда элдер эмне үчүн барбай жатат ал жака? Себеби анын баасы кымбат. Автоунаа алган киши кайра регистрация кылбай эле доверие салып жүргөнгө мындай оңой шарт болгон үчүн ошол менен жүрүшөт да. Ал эми ошол токтом негизинде ал жерде бир топ жакшы токтом өзү негизи ишке ашырылса, элдин баары барып автоунааларын арзан оформление кылыш керек эле, каттоодон өткөзүп, мына мисалы айтып атты эле 1,5 миң сом, 2 миң сом тегерегинде болот депчи. Тилекке каршы мен атайын мына балдарды жиберип, адистерди жиберип изилдеп көрдүм. Кайра эле айланып келип эле кайра бир бюрократический нерселерди кошуп коюп эле, кайра эле ошол эле акчадан кичине эле арзандап тур, бирок биз ойлогондой, эл күткөндөй арзандоо болбоптур да. Ошондо мен сунуштайт элем, муну тез арада карап койсо, ал жерде андан сырткары атайын ушундай өзүнчө бир элдер, нештатный элдер иштейт да. Ошол жерде отуруп алып, тамак жасашат, акча кылышат. Ошол эле мен айтып кеткен очередти атайын кеңейтип, чоңойтуп коет дагы. Окошкалардын саны аз, эл көп, элдин баары келип калат. Эл көбүнчө ошол очередке тургусу келбейт. Анан ошол жерде посредниктер пайда болот. Мага 500 сом берсең, мен сени азыр очередди жок эле бат эле өткөзүп берем деп. Ошол бул келип, ошол нерсе бар. Ачык нерсе бар. Аны просто ачык айтыш керек, элге баарына ачык айтыш керек. Андан сырткары дагы бир справочный бюро деп түзүп алышыптыр. Мурда мисалы паспорт алып келип туруп эле, өзүнүн паспортун алып келип эле регистрация кылып, автоунаа каттоо кылышы менен. Азыр болсо ошол кайра өзүнүн эле бул КРСтин бир департамент автомобильдик неме болсо, бул жагы паспорттун департамент экөө бир эле орган да. Кайра экинчи органга жиберет, барысынын паспортун столго бар дагы. Ошол жерден бизге справкаңды алып кел, анан келсин каттооңду баштайбыз депчи. Бул деген туура эмес. Бул ошол кайра акылдуу шаарга түзмө-түз карама-каршы келген нерсе. Бул бир орган болгондон кийин ал ошол өзүнүн органын электрондук форматта кылып алса болмок. Ошол жерден эле дагы бир окошко ачып коюп, ошол справочный бюрону паспортту столго алып барып туруп эле ошол жерде элге тейлөө кызматын кылыш керек. Андан сырткары айтып кете турган нерсе бул
Биз эми баардык жарандар бара турган кезибиз обед учурунда көпчүлүгү суранып барышат, же болбосо кечинде жумуштан кийин бара калышайын дешет. Ал жерде тилекке каршы саат 5ке чейин эле иштейт да. Бул да туура эмес көрүнүш. Калкты тейлүү органдардын баардыгы, кызмат кылган органдардын баардыгы өз иш убактысын карап чыгыш керек да. Смендештирип эле выходной жок, обед жок деп жакшы иштеш керек. Азыр обед болду деп эле баардыгын эшикке чыгарып коет. Бул туура эмес. Паспорт салып аласыңбы, башка бир органдарга барасыңбы, баардык жерде ушул көрүнүш бар да. Бул көрүнүштү жокко чыгарыш керек. Негизи бүгүнкү күн тартибиндеги ар кандай маселелерде мен ойлойм ар бир депутат үчүн абдан маанилүү маселе. Бул үй бүлө институту боюнча биз былтыр үй бүлөдөгү зомбулукка каршы жакшы мыйзамды алып бергенбиз. Ал мыйзамдын аткарылышы боюнча дагы кошумча республикалык бюджеттен да акча бөлүп бергенбиз. Тилекке каршы мына кризистик борборлор азыр жакшы иштебей жатат. Жетишпейт. Мына мисал үчүн мен айтып кеткен Акчурок кризистик борбор боюнча мына 3 областка, чоң областтарга, Жалал-Абад, Ош, Баткенге бир эле Акчурок кризистик борбор иштеп жатат. Аны дагы мына мага кайрылышты, бир топ ушул кол менен коюлган кат келди. Алар ушул Ош областагы больницанын кичинекей бир бөлүмүндө жайгашкан бир помещенияда ошону бошоткула деп талап кылып атат эми жетекчилиги. Мен ойлойм ушул өкмөт бул маселени абдан актуалдуулугун эске алып, ушул маселени чечип койгонго сурандым. Ноокат районундагы 12 бир айыл өкмөтүнүн Живпром мектеби жөнүндө айттым да. Бул мектепке 3 жыл мурда 3 миллион сом бөлүнгөн. Анан жартылай фундаменти курулган боюнча туруп калган да. Биз ал жака транспорт комитети, транспорт коммуникация комитети менен депутаттар менен чогуу көчмө жыйын менен барганбыз 2 жыл мурда. Мына ошол кезден бери жанагы авариялык абалы деген заключениясы МЧСтен берилген. Ошо убактылуу окуп туруучу мемораттын абалы тууралуу. Бирок ошого карабастан биздин балдар ал жакта сабакка кирип окуп жатышат да, айла жоктон. Мынакей 2017 жылы 112 ушундай башталып бир токтоп калган 112 объект бар, социалдык объект. Ошого карабастан 17 жылы 42 объект, ал эми 18 жылы 16 объект кирип атат да, жаңы. Ошол эле кезде 112 социалдык объекттер туруп калган. Жанакындай авариялык абалдагы имараттарда окуган балдардын окуган ушундай имараттар бар, объекттер бар. Жана бир баштап койгон боюнча ал көп деле мындай эмеси ошол 3 миллион жумшалган эмеспи, ал деле аябай чоң күмөн саналат да. Мына ошол боюнча мен быйыл киргизбесе болбойт деп ошол маселени көтөрдүм. Экинчи маселени дагы айткым келип турат. Экинчи маселе мурдагы 2 жума мурда жана социалдык стационардык мекемелер, бул карылар үйү, балдар үйү. Ошол боюнча мен кайрылганда мен айткам, ошол мен барган Бишкек шаарындагы карылар үйү, Беловский кичи шаарындагы мектепке чейинки балдар үйү жана пенсионерлык балдар үйүнө барганда ошол мамлекеттен бөлүнгөн акча жетпей, кухнядагы, складтагы продуктлардын жардылыгы, эч кандай ассортимент жоктугу айткамын. Бирок мага ошондой кабар берсем деле, айтсам деле, ошо министрликтер эч кимиси, мына Талай Исакуловна, Улнара Маматова гана кызыгып неметишти да, чогуу чараны иш алып баралы деп кызыкты, калгандары эч бир реакция кылган жок. Ошол эле кезде мага ушул күнү бери мага маалымат келип атат. Ал жакта ошол министрлик тараптан кызматкерлердин түз ошол жактан тамак ашын жана башка бүт бюджеттен акчаны коррупцияга отурулган деген мага кабар келип атат да. Бул деген мен баягы адамгерчиликти такыр жоготуп коюп, эми ошо жетим жесирлердин, кары катындардын, көзөмөлү жок балдардын ошо тамагына чейин коррупция кирип барган деген абдан өкүнүчтүү болуп атат. Ошондуктан мен күч органдарына кайрылам. Алар ошол мекемелерди тыкыр текшерип, ушул коррупцияны жок деген ошол жактан жок кылуу керек да. Балдардын тамагынан жеген токтотуу керек. Ошол маселени көтөрдүм да. Сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.